Arkadaşlığının görmandары мен Олжобай Шакир баягы жататкыр. Мына окуу жайды 4 ай мурда сиздерге убада бергенмин. Тиги Түмөнбай Колдош Үстенге жетекчи болуп келди. Эмне өзгөрүүлөр болот, кандай бир жаңылыктар болот, ошондон сиздерге кабардар кылып турам деген. 4 ай мурда мына окуу жайдын аталышы жок болушу Тахсир Нерматтын жазуусу. Шаардыктардагы, меймандардагы билчү эмес ушул окуу жай не деген здание экенчи. Эмесе биз могу жердеги өзгөрүүлөрдү Түмөнбайдын ошол баяндоосу менен азыр сиздерге жеткирип беребиз. Бул абдан кызык болот. Себеби биз Кыргызстан эмнеге өнүкүп атат, коом өзгөрүп атат деп наалый бермей адатыбыз бар. Бирок жазаса болот экен. Кыска мөөнөттүн ичинде Түмөнбай Колдоштун бул окуу жайдын ичин тышын кандай өзгөрттү, ошону кеп кылабыз. Кагаз түрүндө дагы жазып алдык. Бул мага чоң жардам болот. Себеби биз кыргыздар аткарган ишти кагазга түшүргөндү каалабайбыз. Ооз-эки сайраганды көнүп алганбыз. Себеби Ооз-эки чыгармачылык менен Ооз-эки жөө-жомок менен келген эл мындайга көнөлөт да. Бул биздин чиновниктерге деги эле жетекчи болом деген ар бир инсанга жакшы көрүнөт. Түмөнбай азамат окуу жайды көзсүз келгенде баштай берели. Армаңыздар, Мату Фэш сайтынын көрөрмандары, бул жерге туш келипсиз. 4 ай мурда ошол келип интервью алып, эмнени бузуп, эмнени кыйрап кетет экенсиң дегендейбиз. Кварталда сайын келем деп, бүгүн 7-ноябрь менин коллежге келгениме туп-туура 4 айдын жүзү болду. А дегенмен биринчи бутубузда, астыбызда турган плиталардан башталып келип атат ол жерде. Өткөндө одурайып начар. Ол жердеги суу өткөн трубалар көтөрүлүп калган, беттер бүт майдаланып кеткен, арматуралары чыккан, чөп басып кеткен аянтчабыз бар эле. Сиздер аны көргөнсүздөр. Мен мурдагы видеомда көрүп чыктым, азыр бир сыйра сиз келатам дегенде кайсы жерлерди оңдош керек эле, эмнелерди айтам депчи. Ошол чөптөрдүн дагы жоготтук, астынан кайдадан жаңыдан кум сээп, ошол эле плитаны тетирисинен оодарып койдук. Себеби плитанын калыңдыгы бул 5-7 сантиметрге чейин экен да, эзилгенде 1-2 сантиметр эзилген. Биз жаңын басканга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошон үчүн жамааттын күчү менен 30-июль күнү баштаганбыз. 30-июль, 31-июль, анан кийин кыскасы 4 жолу ашар жолу менен жамааттын күчү менен, студенттердин жардамы менен жасадык ушуну. Тетирсен оодарып бүтүрдүк. Мынакей азыр келген адамга бир топ тегиз болуп калды. Эч болбоду дегенде тегиз майда барат сынган менен көргөнгө болду. Сөзүң шекерим оозунда. Урматтуу көрөрмөн, мен бир кызыкты айтайын. Акыркы ушул 4 айда мерчемдеп атпайбызбы? Кыргызстанда эмес, деги эле дүйнөдө эң оор күндөр ушул күндөр болду. Бизнес тармагында, өндүрүш тармагында, саясатта андан бетер кризиске батып отурган учурда ушул окуу жайдын жетекчиси жасаган нерсе мындай жалпы кыргызстандыктарга демшик боло турган көрүнүштө. Себеби акчаны кайдан таптı ушул ремонтка? Азыр ал жөнүндө да сөз кылабыз. Эмесе баса берели? Бул жерде мен ага айтып койгум келип атат. Кире бериш жеринде мына Тахсир Нерматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледж деп жазылды. Бул 20-октябрь күнү жазылды. Биздин артыбызда көрүп турасыздар, KG Group компаниясы бар. Ал курулуш компаниясы менен да биздин мурдагы директорубуз Кубаныч Биргешовдун келишимдери бар экен. Менен ал келишимдердин өнөктүкчө эч нерсе жасай албайбыз. Мен мурдагы директордун жасаган иш аракетин колдоймун. Мен ал компаниянын директорлору менен сүйлөштүм. Мен жаңы жетекчи болуп келгенден сиздер менен жаңыдан келишим түзөбүз. Биздин ишибиздин башталышы ушул болсун, кызматташуунун башталышы ушул болсун. Сиздер биздин атыбызды жазып бериңиздер, биз сиздерди кеме өрчүл болду деп коомчулукка жар салалы. Мына жакшы кызматташ деп сүйлөштүк. Алар дагы Аскер байке рахмат айткым келет. Ошол KG группка келип биздин бюро сөзүбүздү, суранычыбызды жамааттын өтүү үчүн четке какпай 70 000 сомдук сметанын негизинде жазып, түнкүсүн күйөп, күндүзү мындай өткөн кеткен адамга жаркырап турат. Биздин жамааттын дагы сүйүнүчүн айта кетейин. Демейде биз таксиде келатканда, маршруткада келатканда Народныйдын алдына түшүп калалы, Акниеттин алдына токтоп кой деп жүрсөк, эми мына биздин атыбыз жазылып калды. Муспеттин алдына түшүрүп кой деп айтабыз да. Эми мындай кылабыз. Урматтуу биздин көрөрмандар, сиздерге эскертип коеюн. Биз баягы профессиональный камера эмес, телефон менен тартып аткандыктан техникалык мүчүрүштүктөрдү туура кабыл аласыздар. Ал эми Түмөнбайдын мына бул жазып аткан өрнөгүн
бизде баягы мансапкор чиновниктер толтурада жөн эле үстөл кучактап отурганда maaşı ошого курсант чоң кызматка көтөрүлгөндөчү. А бирок менеджерлик талант ошол башкаларга өрнөк болуш керек. Жанагынтип жеке ишкерлер менен, жеке тараптар менен кызматташууда тыйын тыпыр табууну ошол өкмөттөн эле өөнөй бербей, колдон келсе ушундай мындай мекенчил, капчыктуу ер-азаматтар толтура. Ошолор менен тил табышканга келгенде мына Түмөнбайдын адамгерчилик сапатын, ошонун менеджерлик, уюштуруучулук жөндөмүн баарыбыз үйрөнүшүбүз керек. Бул жерде мен дагы айта кетейин, сиз менен жолукканда, мен бул жерге жаңы келгенде имараттын жарыгы жок болчу. Ош мамлекеттик университетинин окутуучулук курамы бул жака келгенден кийин алар демөөрчүлүк киришти. Аттарын дагы атап койсом болот. Бул жерде биринчилерден болуп биздин кесиптешибиз Абчапар Акулов агайыбыз, Шерматов Авазбек агайыбыз, Айтикеев Токтосун агайыбыз. Берген суммаларды деле айтып койсоң, себеби бул дегенлерчи атын атасаң сүйнөт, анан ошол кичинекей сумма менен деле канча чоң ишти жазса болот. Бизде бирден болсо смета жазса эле миллиондорду жазат эмеспи? Миңбаев Совет агайыбыз жана башка агайларыбыз болду. Булар эми алды 10 000 сомдон, 5 000 сомдон, 1200 сомдон эми мүмкүнчүлүгүнө жараша. Мисалы Авазбек агай мен биринчи отпускага чыккандан кийин эмгек өргүсүнө чыкканда биринчи айлыгымды берейин, пенсиямды берейин деп которду. Мына ошол Ош университетинин мугалимдеринин, менин мурдагы кесиптештеримдин сыйлуу агайлардын колдоосу менен мына бул жака 5 прожектор, бул жагына 5 прожектор коюп койдук. Түнкүсүн күйөт, жаркырап бул жерге жашап аткан жашоочулар да кечинде балдары менен келип эс алышып атат. Бул жерде бир гана 2 жыгачы бар отургуч болчу. Сиз билесиз, азыр мына 4 орунду коюп койдук. Эми аз албетте дагы коебуз бул жака кичине мүмкүнчүлүккө жараша. Азыр 4 отургуч болуп калды, скамейка, 10 прожектор болду. Биякта түнү свет күйөт. Мына эстелигибиз, Александр Матовдун эстелигин да плейлери көчүп сынып кетип экен, анча-мынча таштарычы. Бизге чыгып куруп кеткен компанияга сүйлөшүп, кайрадан муну дагы түптөрүнө цемент куйдуруп, оңдоттуруп койдук. Мына биз Кыргызстандын тышкы карызын элден чогултуп тутулсак болот деген демилгелер болуп жүрөт, бирок мондай жеке окуу жайларды өткөндө Нарын облусунун медресесиндеги дагы ошо жеке тараптардын колдоосу менен ошол окуу жайдын канчалык деңгээлде сапаттуу билим берүүгө мүмкүнчүлүк түзгөнүн көрдүк. Бул жерден дагы азыр Түмөнбай атап кеткен ошол мекенчил жарандарыбызга терең ыраазычылык айтабыз. Ошол аз суммадан болсо дагы көптүкүсө көл болот деген данышман ою ушул. Мындай сиз макул болсоңуздар, азыр мына плитаны көрүп атасыздар да, себеби көпчүлүгү келгенде жаңы плитабы дегендей суроо болуп атат. Ошон үчүн мен могу эски али алмаштырыла элек плитаны себеби салыштырганга жакшы. Кана мен оператордон сураам. Дагы биздин бул жердеги аянтуусунда мындай болчу да. Плиталардын башы эзилип кеткен, мына майдаланып кеткен, ушундай болчу. Ошон үчүн муну тетесинен оодардык. Азыр бул жака кол жетпей калды, жамаатты кайра-кайра аша кылып кыйнай бергенде дагы күч келип кетет. Студенттерибиз келсе ошолор менен бүтүрөбүз деген 4 тротуарыбыз калды. Калган могу аянча аз күттү. Мына кантке менен түштүк тарап туугандарчы эрте чарбаны үйрөнгөн, отурукташып шарлашканда ушуну биздин коңкобайлар оодарып койгон оюна келмек эмес. Муну чыгым кылып, мусор кылып таштап салмакчы, таштанды кылыпчы. Жок дегенде колдо бар окатты ушинтип үнөмдүү колдонууга үйрөнүшүбүз керек да. Сөзсүз эле жаңы кылганга албетте каалообуз бар. Бирок эми жоктон көрө жогоруда бул. Корпусуна келгенде ар жерде жарыялар, кулактандыруулар илинип туруптур да. Ошолорду эми мага окшогон ырчылар келип концерт коём деп афишасын ар жерге иле бербесин деп тилиндей тактача илип койдук. Келген адамдын баардыгы мен жазган жарыядан ошол жерге илинсин. Келген кеткендин баардыгы ар жерге чаптай бербестен жарыяны бир жерден окуйт. Бир жерге илели, себеби ар жерде скотчтой бергенде скотч кайра жулганда тубалды кошуп көчүрүп атпайбы. Касканчалар менен ал жерге ишип алып жүргөндөн көрө тактача даярдап койдук. Мындан кийин профессионал жаңылыктар ушундай. Мен ушундан улам жалпы эле чыгармачыл адамдарга да айтар элем. Кээде биздин чыгармачыл адамдар бар да, турмушка жөндөмү жок да, өзүнүн чыгармачылыгынан башкага мындай өзүн рамкалап койгондо мен чыгармачылыгым менен чектешим өткөн. Мына ар бирибиз өзүмчүл болбой, коомдук ишке билектиришибиз керек. Антпесе Кыргызстан ордунан былк этип жылбайт. Жазуучу болобузбу, ободчу, композитор болобузбу,
коомдук бир жаратмандык ишибиз менен дагы элге журтка кызмат кылганды көздөсөбүз. Сиздер азыр үйгө баргандан кийин дагы мурдагы видеону да көрсөңүздөр керек. Мына могул жерлерди биз атайы актаттык. Биринчи кабат, экинчи кабатты бардыгына чачтырдык. Себеби көп жылдан бери акталбай тургандар экен. Ашыкча бул жерде люстралар иштебеген, жөн эле кайнап турган люстралардын баарын алып тазаладык. Колумдагы сүрөттөрдү качан көрөбүз? Жана ичкери кирген. Жаркырап туруп жактары. Себеби 4 ай мурда келгенде мындай абалар жок болчу. Бул жерге сиздер келгенде могул жерде вакытта бар болчу. Арабызда. Көп вакытта бар болчу. Анан мына изиде турат. Бул жерде биринчи очередде, биринчи кезекте шуну бузуп алайын дегем. Себеби ал эскирип калган сыртындагы абойлорду өчүп, анан эми эскирип турат да жаңылаганга ошол эле акча кеткирей. Бирок анча мынча кызматкерлерибиздин макул болбогонуна карабай мен буздуруп салдым да мындай заман талабына ылайык ресепшн коюп койдум. Себеби бул жерде отурган адам сырттан ким келип атканын көрсүн. Сырттан келген адам да ким отурганын көрүшү керек. Буткада отура бербей адам. Жакан айнектин арасында ким келип кеткенин билбей калмасын үчүн эми бул менин талабым эмес, бул мезгилдин талабы. Мезгилдин талабын аткарбай койгонго болбойт. Азыр мына ресепшн койдук. Бул жерде камералар бар. Бул жердеги вакытта отурган адам менин кабинетиме ким кирип атат, спорт залда ким жүрөт, баардыгын көзөмөлдөп сырттан мени карап турат. Эми ичкери кирген. Мына эшигин көрүнүп деген үчүн биз окуу жайларга дегеле билим берүүгө эң башкы маанилүү бербесек, Кыргызстан өлкө аткан ошол билим жаатынан кашан болуп атканыбызда ондай окуу жайлардын эстеликтин астына келсең Таштан Эрматов экенин атын билсең болот. Мындай жазуусу жок экен, бул жерге жазып койдук. Кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде. Анан жамаат уз кадамында уран коюп атабыз. Ынтымактуу жамааттын рызкысы түгөнбөйт. Ынтымакташалы, бири-бирибизге сыйлайлы, бири-бирибизге сый урмат болсун деп уран классташтар эми жүрүңүздөр. Негизи көрсөтүп жатат. Анан бул түшөктө көрсөтүп коеюнбу же азыр көрсөтүп? Азыр эле көрсөтүп. Бул жакты бирдиктүү терезе. Билесиздер, убагында Ош мамлекеттик университети биринчилерден болуп жасалды эле. Бүгүн биз ушу бул жер жөн эле турган жер. Ушул жерге азыр мына пластиктан кабинет жасалып, азыр лактап коюлуп кургай элек. Бул жерге бирдиктүү терезени алып келип атабыз. Бүтүрүүчүлөр диплом алганы келгенде 10 жерге барып кол койгон экен. Директордун орун басары, профсоюз, куратор, жатакананын коменданты, окуу корпусунун коменданты, китепкана, окуу залы деген сыяктуу нерселер. Ошолордун баардыгы ушул жерден болуш керек. Бүтүрүүчү бул жактан келип эле паспортун берсе, бул жердеги оператор паспортко карап анын карызы барбы жокпу, такташ келип турган справкага кол коюп берсе, ал барып чөккөн барып дипломун алып чыгып кетиш керек. Ал жерде мисалы бирөө келсе, бирөө жок. Азыр пандемия шартында көпчүлүгү аралыктан иштеп атат да. Профсоюз келбей калышы мүмкүн, же китепканачы келбей калышы мүмкүн. Анан алыстан келген адамдар 3 күн, 4 күндө бул жерде түнөп калышат. Ошон үчүн бул бир терезеге алып келип атабыз. Бул биздин жаңы бийликтегилерге дагы мындай кулак кагыш болуш керек. Мондай окуу жайларды көрүү оңдоого башка окуу жайлардын жетекчилери дагы сөзсүз эле өкмөттөн өнөп бюджеттен тыйын сурап отурбайт эле. Ошол жеке спонсорлорду табуунун өзү чоң эрдик. Аденге муну жасаган ишимди көргөн киши кантип колун сунбайт. Мондай окуу жайдын аброю ушунчалык 4 айдын ичинде жасалгасын мончалык көтөрүлсүн. Албетте мындай жерде сабак берген мугалимдердин дагы темсиги башкача болот да. Жамааттын күчү алардын колдоосу менен болуп атат. Эми могул жерге келгенде ар бир имарат же болбосо ар бир кааланын эшигине алтын жазган деп сурап атам. Эмне зал, спорт зал. Тиги местасы турбайбы, ал жерде эски союздан калган кызыл жазуу бар болчу. Аны алып чыгасың го да бул жерде сырдайбыз. Бул жакта биз эми мына актовый залда бир жөн калганбыз. Кыргызстан салтанаттуу жыйындар залы. Орусчасы, кыргызчасы, англисчасы менен вариант кылып атабыз. Бисмилла деп ачалы. Сиздер 4 ай мурда кандай келдиңиздер? Могу полдору такыр эле болбой калыптыр эле. Эми мына төтөп өйдө жактарды көргөзүп койсо, оператордон суранам. Бул аба келип чыгышы жер экен, ал жерден тамчы агат экен. Ал жерди жаптырдым. Кудай буйрса 2-3 күндүн ичинде биз ушул потолукту бүтүрөбүз. Азыр светиликтер керек нерселерди алып, мен эми сахнадан баштап берейинчи башын. Биздин сахнабыз
Эми сүрөттө көрсөтөм силерге. Ana eniştede sürüktürüp görüyoruz. Men Бул биздин bu kameraga көргөзүп койсоң. патологубуздун турушу ушундай болчу. Мурдагысы сиздердин тартпа кеткестердин ол жерде мурдагы абалы ушундай болчу. Мына биздин полубуз. Ооба. Бул жер мурда паркет болчу да. Ооба, илгерки совет мезгилиндеги ошолорду элестетчү. Мынакей бул жерибизде кино коюучулардын айнектери болгон экен, аларды дагы буздурдук. Бул жалпы көрүнүшү ошол иштелип аткан. Мына хордун тепкичи. Бул 20 жылдап, 30 жылдап студенттер 4 жолу, 5 жолу, 5өдөн бирге болуп көтөрүп келип урдап, кайра көтөрүп түшүшкөн. Биз азыр сахнага ошол тепкичтин өзүн жасап эле койдук. Сахна өтө чоң экен, бул жагы 6 метрге 9 метр. Ошон үчүн хорго мына 2-3-4 катар кылып урдаганга ыңгайлаштырдык. Сахна бийик болчу билесиздер. Сахнанын бийиктиги мына 1.20дан өйдө болчу. Бул эми 200 адамга бул сахна өтө бийик да, мынча бийик болчу. Муну жамааттын күчү менен мугалимдер колдоп беришти. Сахнаны бузуп, анан бетиндеги материал бештик экен, алар тигинен кагылган экен. Эми материалды эмне кылабыз десе, бирөөсү айтты, биз плитаны аударып каккандай, муну дагы аударып кага берели анан материалды жакына коюп, материалды өзүнө иштеттик. Анан болгону биз ламинат сатып алдык да, ламинатты басып, мына кече лактап койсок, мындай кирген адамдын көңүлү кушубак болот. Стеналар, дубалдарды дагы лактаттык, себеби нече жылдан бери акталбай, сырдалбай, чаң отуруп калган экен. Мына күңүрттөнүп, бул эми агартуучу, руханий бир азык боло турган нерселер, кылар, поэзиялар окула турган, жакшы талкуулар уюштурула турган залдар. Полубузга мынакей азыр 60 миң сомдун тегерегиндеги фанераларды алып келип кактык. Бул отургустук 2 жолу алиф бердик, эми могу потологубуз бүткөндөн кийин лактайбыз. Бул полубуздун дагы көрүнүшү биздин сахнабыздай мындай жалтырап калышы керек да. Biz zaten bunlarla mesela bu zaten yol bütünlüğü değil, aklında sürekli yol uçuyorluğu bu şekilde çeviriyor. Saltanatlı Hazır mınakey bizdin bir demeöçübüz bugün erteң акчасын котором деп атат. Ал акчага биз ушул патологубузду бүтүрөбүз. Патологду бүтүргөндөн кийин мен могу жерге жазып коеюн деп атам. Биринчи демөөчү бул биздин эмгек жамаат. Демөөчүнүн атын жөнүн атап кой. Биринчи биздин коллектив. Экинчи жанагы жогору жактагы спонсор болгондордун аттарын жазып, мына ушул азаматтардын, ушул улан кыздардын күчү менен ушул актовый залыбыз, жыйындар залы реконструкцияланды деп айталы деп атабыз. Биз ошо демөөчүлүктөрдү тартууда дагычы бунун жакшыкма демөөчүлөрдүн аты жөндөрүн жазып коебуз дегенчи. Бул өнүккөн батыш өлкөлөрдө болсун, башка өлкөлөрдө болсун, ошол демөөчүлөрдүн аты жөнүн сүрөтүн коюп койгон көрүнүштөр бар да. А биз бул жерде спонсорлорго бир-бирлерин рахмат айтып коебуз болду. Ana azmандай плиталарды коебуз. Азыр бул светильниктердин дагы демөөрчүсү бар. Акынбек Эргешев деген агайыбыз 16 светильникке демөөрчү болуп берди. Азыр Бишкектеги Татаанын соода борборуна барсак, азыр ушунун бирөөсү 1300 сомдон экен. Бизге 16сы 26 миң сом болот. Ал кишилер ушул өздөрүнүн тааныштары аркылуу кичине арзаныраак болот деген. Бир 6-7сине мен демөөрчү болоюн, 10-ун өзүңөр алгыла дегенде мен айттым, сиз 6-сына демөөрчү болосуз. Менин акчам жок. Ошондон демөөрчү болуп бериңиз. Атыңыздан болуп калсын, бирөөңүздүн атынан деп анан сүйлөштүк, ал киши макул болуп 16 штук алып кетти. Азыр түштөн кийин калган Армстронгдор келет, анан Кудай буйруса каникул ичип бүтөбүз. Урматтуу замандаштар, биз өлкөнү ушундай жол менен гана оңдойбуз, ушундай жол менен гана өнүгөбүз. Жамааттык колдоо, жапа тырмак моундай окуу жайларды жер-жерлерде буга чейин элибизге дары алкыш айтышыбыз керек. Акыркы жылдардан бери эле мектептердин фондун болсун, ушундай окуу жайларды элдин колдоосу менен оңолуп келатканы. Мына биз өнүгүүгө кадам коебуз десек, ушундан жазбашыбыз керек, муну улантышыбыз керек, жайылтышыбыз керек. Анан сен жанагы сүрөттөрдү тартып коюп жакшы болуптурба, сериалдын чокоюндай кылып архивде болгону жакшы да, себеби бул элге да отчет, бийликтегилерге да отчет, жамаатына да отчет. Бир нерсени айтып коеюн деп атам, бизге баардык текшерүүчүлөр кагаз менен текшерет. Алган материалдын канча менен, расход канча болду, ошонун баардыгын мамлекетке отчет берет. А сиз болсо өзүнчө текшерүүчү, сиз коомго ачык көзгө көрсөтөсүз. Мен ушул жерде айткым келип атат, биз жалаң эле чарба иши менен алектенген жокпуз. Бул жерде биз азыр жамааттын колдоосу, макулдугу менен
e-билим маалыматтык системасына өтүп атабыз. Көп окуу жайлар АВН өткөн жана башка электрондук башкарып өтүп. Биздин дагы талап ушундай болуп атат. Биздин электрондук бухгалтерия болсун, электрондук отдел кадр болсун, бухгалтерия, электрондук китепкана болсун. Электрондук бухгалтерияга токтолуп койчу, жана айтканым жакты. Биздики 2012-жылдан бери биздин колледж Демир банк менен кызматташат экен. Мындайча айтканда айлык акыны биз Демир банктан алат экенбиз. Бирок алар контракт кабыл алышпайт экен. Ошон үчүн жамаат менен сүйлөшүп, жамаат макул болду. Биз Демир банктан Optima банкка өттүк. Анткени пандемия убагында өтө маанилүү болду. Бул эми 2-3 нерсе үчүн. Себеби келгенде контракттык төлөмдөр толук төлөнбөй калган. Окуу жай үчүн бул эми кыйын нерсе. Айлык акы, эмгек көргөн акылар бүт ошол контракттык төлөмдүн негизинде болуп калат да. Ошон үчүн биз Optimaга өттүк. Эмне үчүн? Биринчиден кассаны жоюп, биз Optima аркылуу иштешели. Жатакананын акысы, келишимдеги акылар жана башка нерсенин баардыгы Optima'нын терминалдары аркылуу, Optima'нын банк аркылуу ишке ашсын. Бул биринчиси. Экинчиси, кызматкерлер айлыгын Optima'дан алсын. Үчүнчүдөн, алыстагы, Токтогулдагы, Ала Букадагы же Ак Башыдагы студент убара болуп келип, же тааныштарынан контракт төлөтпөстөн үйүнөн отуруп алып эле Optima банктын терминалынын басы образование деген бөлүкчөсү бар. Ачса ошол жерде биздин колледждин аты чыгат. Аны басканда код сурайт. Бизде азыр 1700дөн ашык студент болсо, ар биринин коду бар. Ошол өзүнө келген код туруп, мисалы 00248. Тесе ошол студент аты жөнү, кайсы группада окуйт, ошонусуна чейин чыгат. Ал акчасын төлөгөндөн кийин квитанциясын алып кете берет. Ал бизге келип регистрация кылып отурбайт. Ал автоматтык түрдө биздин счетко түшө берет. Андан сырткары азыр биздин бухгалтерия менен биргелешип, бухгалтерыбыз ушул нерселерди жолго салып атат. Кудай буйрса, мындан ары биздин ата-энелер же болбосо биздин кардарлар Optima жок экен биздин айылда дебестиги үчүн эл сомго киргизип атабыз. Жакшы. Мен деген Билайн колдоном десе, баланс кейжиге киргизип атабыз. Мен Билайн колдонбой, мен Ошкан бар десе, Оденгиге, Мегаком бар десе, Мегапейге киргизип коелу. Кыскасы, ата-эне убара болбосун, отурган жеринде бирлик салсын да, ошол аркылуу контракт төлөй берсин. Биз ошого контрактты төлөгөнгө шынтоосун жок кылып коелу деп атабыз. Сендей чыгармачыл адам ушундай коомду алдыга сүрөп кетер өрнөктү жасап атканы кубанабыз. Эми моларынга кагазга мүмкүн болсо токтол. Маанилүү бул дагычы себеби майда нерседен башталат да, чоң нерсе. Бул эми жалпы жөнүнөн баягы коомчулукка берип аткан отчетторубуз, чарба иштери, эмнелер болду, кимдер спонсор, даталарынан берип даталар менен коюп койдум. Себеби мен эртең жамаатка, эртең коомчулукка мен жарык жүз менен айтышым керек. Мына иштер жасалды депчи. Ошон үчүн жасап атабыз. Мисалы, өткөндө сиздер келип кеткенсиздер. Андан кийин сентябрдын 4-үндө биздин мурдагы өтүп кеткен урматтуу агайыбыз Усман Кубанычбек Эргешевичтин каза болуп калганын билесиздер. Ошол кишинин көзү өтүп кеткенине байланыштуу биздин жамаатка атай кичине мусулманчылык парызыбызды кутулалы деп мен демилге көтөрдүм. Жамаат колдоп берди. Өзүбүздүн ашканабызда агайдын үй бүлөсүн, кыздарын чакырып, бир тууган элдерин чакырып Куран окуттук. Туура парсы өмүрүн ушул жака арнаса, бул экинчи үй болуп калган кишиге үй бүлөсүн 14 жыл иштептир агайды биз эми композитор катары, жетекчи катары, жакшы инсан катары тааныйбыз, урматтайбыз. Ал кишинин руху ыраазы болсун деп биз атай жамаат чогулуп Куран окуттук. Ошолорду да жаздык, себеби бул дагы биздин адамдык вазифабыз деп ойлойм. Андан кийин ушул жерде дагы бир баса белгилеп коеюн, азыр көрсөтөмүн. Кубанычбек Эргешевичтин үй бүлөсү, бир туугандары келгенден кийин ушул бизге бир бурч берсең, ушул атабыздын жасаган эмгектери, иштеген иштери жөнүндө бир маалымат коелу дегенин мен сунуш айттым. Мындай чоң композиторду бир эле бурч менен чектеп койгонго болбойт. Агай өзү сабак өткөн, өзү студенттер менен баарлашкан, сүйлөгөндө сөзү ырдаганда үнү калган аудиторияны жасагыла. Музей аудитория болсун, аны сырттан култап койгон музейдин кереги жок. Ал жерге агайдын жазганоондору, ноталары, кантаталары болсун баардыгын койгула. Десек, иниси Камчыбек байке дагы айтты, айылдагы сүрөттөрүнөн бери топтоп келели, ушул жерге калтыралы. Бир өмүргө калсын ушул аке ушул жерде иштедиле деп жакшы болду. Азыр биз ошол үй бүлөсүнө мен рахмат айтып койгум келип атат. Агайдын кыздары демилгени колдоп, өздөрү көтөрүп биз жасайлы, атабыздын аты калсын деген үчүн мен аябай мындай жүрөгүм жылып ыраазы болуп атам. Азыр аудиторияларды да көрөлү. Кел анда. Биз эң кызык дегендерди көргөзөлү. Себеби маалыматты айдыңында азыр эмне гана чөткөйлөр жок да, кызыктар жок. Ошондуктан биз да кызыктуу кылалы. Кызыктуу сөз баштап бере бер. Тиги биз
ошол көрүп сөзчү объектиге чейин. Bizdeki cemaatimiz hazır evi aralıktan işleşip atan sabahlarda. Bana ança gelen studentlerimiz var, şahada studentler. Ağlarga jekece sabahlar ötülüyor da. Кандай Sizler ötülüyor da, onlar ötülüyor жасап atkan болчу. Бұл Камала деген жекебиз емеуші болып, ушул жерде сабак өткөндөн кийин мен жардам кылайын, ушул жерде мен такай сабак өткөндөн байланыштуу бир сыра ремонттоп, терезелерин алмаштырып, ишигин алмаштырып берди. Өзү жанынан. Анан ал эжекенин жасап аткан ишин көргөндөн кийин мен башка музыка мугалимдеринин аудиторияларына кирдим, жекеше сабак өтүп аткандарга. Бир сыра кийин анан ойлондум дагы бардык администрацияны, бардык мугалимдердин жумуштагыларын, баарын эмес, жумушта иштеп аткандарын баарын чакырып, анан бир сыра көрүп чыкты. Ар бир аудиторияны. Буга чейин ар бир кабинет башчыга, ар бир кураторго акчалай жардам көрсөтүлөт экен, 500 сомдон төлөнүп беришкен кассадан. Пандемия шартына байланыштуу мындан биягына төлөнбөй атат. Эми мындан биягына төлөйбүзбү мен билбейм, аны убакыт көрсөтөт. Бирок ушуга чейинки алынган, ушуга чейинки төлөнүп бергендердин эсебинен, экинчиден өзүбүз отуруп, ушул жерден эми үй бүлө багып атабыз, бала багып аткандан кийин ар ким өзү отурган аудиториясына кичине тазалап алсын, мындай эстетикалык тартипке келтирсин деген сунушту айттык. Жамаат колдоп атат. Дагы бир экинчи аудиторияны көрсөтөйүн. Жамаат өзү колдоп тура эми жетекчилик мындай иштерди жасап атса, биз да карап турбайлы. Биз да колдоп коелу деп азыр ар ким өзүнүн аудиториясына актап атат, сырдап атат, терезесин өзү жууп атат, жок дегенде мындай аудиторияларды мындай жандуу атмосфераны өзүнүн иштеген жерин сыйлаган андан бетер жакшы маданияттан анан биз айыл жерлеринде канчалагы мектептер, айыл өкмөттөр бар. Мына ушул форматта иш жүргүзө берсе болот. Эл менен мал жумур аралашкан жетекчи ар убакта колдоо табууга мүмкүнчүлүк бар. Анан бирок бизде чоңдонгон элден чыгып барат да. Эл менен кызматташуу жүргүзүү ол сен мен капа болбойсуздар, азыр онлайн болуп атат, бирок аудиторияга киргизип атабыз да. Тазалап, чаңын ачып, бул биздин тарых кабинетибиз. Ишенбиге карабай жыйнап иштеп турапсың дедим мен. Ой, саламатсыңар, ишиңер болсун. Жарайсың, маратсың. Ушинтип өтүш керек кыргызстанда. Тарых кабинетинин сабак берген жекебиз Айнур эжеке. Мугалим. Ай, сизге таасим. Бул эжебиз жездебиз менен чогуу. Азыр эле сүрүп атам, жезде камерага качып кетти. Ушулай мугалимдерибиздин ушулай чын менен, ак тил менен ушул өзүбүздүн аудиторияны өзүбүз ремонттойлу деп, анча-мунчасына өзүлөрү демөөрчү болуп, жанынан акча чыгарып, иштеп атканын көрүп, анан кантип иштебей коесуң ол жерде? Туянбай, сен мүмкүн жетекчи болуп мактанып аткандысың, азыр бул эжебизден мугалим кыргызча алат. Бул байкап берчи. Укмештүү каналынын көрөрмандарын кулагын сүйүндүргөн жаңылыктарды айтып атат, канчалык калып бирок аны эл ажыратат. Видео түрүндө көргөзүп атасыз да. Сиз айтсаңыз, сиз ушул өрнөктүчү жалпы мындай жамаат катары ынтымагыңар менен ушуну жасап атканыңар башкаларга ийгилүү да. Ошол саламатсыздарбы баары жолу. Биз ушу агайыбыз өзүңүз тааныштырып коюңузчу. Менин атым Эрмекова Айнура Дүйшөнова. Тарых сабагынан философия сабагынан сабак беребиз. Бул жерде иштегеним уже 19-жылга кетип баратат да. Бир жерде иштеп, ушундай эмгектенип атканыбызга. Анан ушу агайыбыз келип, өзү чуркап иштеп жүргөндө биз дагы дем күч алып, биз дагы өзүбүз дагы салымыбызды кошолу деп чуркап жүрөбүз, ошо. Бул жерде мына жезде. О, жездеңиз менен тааныш экенбиз. Ара көзгө жүрүп атасыз кандай? Кандай сен бабак ошо бактар ортоңуз болуп жүрүп керек. Ой, мына жеңебиз анық философ экен да. Иштеген турган, баскан турган жерибизди ушинтип ар ким өзүнүн соңуна сагаран Кыргызстан амалаттарын сын такканга кыйын болуп атпайбызбы? Кырдаал бетибизде элечи. Эмне көрүнбөйсүң, эмнеге мынтпайт? Түөнбайдым ол жамаат менен мамыржымда иштешип аткан азаматтын жамааттын колдосун, жезделердин колдоосун. башында буйрсам. Бул башчы болуп бирок мактанып атпайбы? Анан ошон үчүн кол алдында иштегендерден чындык туганбы деп жеңеге суроо бердим, сизге суроо бердим. Жок, действительно, жок, бул адам кантип иштеп атат действительно, мен карап да көп нерсе өзгөрүлдү мыяктан. Кандай 4 айдын ичинде ушунча өзгөрдү, аябай көп жумуш кылынып атат, эми буйрса ошого. Бизлерге жардам берип, анча-мынча кошумча кылып атасың да, келип анча-мынча кол алыш кылып, баары.
Азыр бул жак Айнур эже жездебиз менен аркы капталда 218 аудиторияда эгер убакыт болсо көрөбүз. Азыр Назин эжеге кече келсем күйөөсү шпаклевка тартып атат, баласы актап атат, өзү чаңын сүрүп жүрөт да үй бүлөсүн. Келсем бул жакта булар үй бүлөсүн иштеп атат. Рахмат дейм, башка Бул таза сыйкырчы го дейм аны. 4 айдын ичинде мен 4 ай мурда келип тартып кеткем да. Анан элдин ошончолук жүрөгүнө кирип жазап атканычы бул силердин эле жамааттыңыз жалпы Кыргызстанга өрнөк болуш керектер. Жана бизде массапор жетекчилер толтуруп атат. Бул кетпели үстөл кучактап отургандан маасыртан рахмат ишиңиздерге. Биз оператордон дагы бир жол суранам. Мына мугалимдер уялбай, этпей, момундай ремонт ишин кылса болот экен, ушинтип ишибизди жакшыртсак болот экен. Кыргызстан кантип өнүгөсү эле наалай бербей, мына мондай жаркыраткан кабинеттер жазып алсак, ушул жерден уядан эмнени көрсөң учканды ошону аласың дейт. Ушундай жерден мыкты тарбия алып чыгат да балдардын өзү аралашып мотив иштеп атканы. Кана тагмак беребиз. Бул эми баян жана аккордеон классы. Мыкты экен. Бул жерде Койчуман деген агайыбыздын кабинети. Агайларын кече жакында кичине актатып, сырдап биздики эми эски имарат болгон үчүн ал жерде. Ал жерлерде ачыкта бар суу киришкен. Ошол жерлерде азыр жамап, агай өзү биздин мондай жалюзини да такты. Биз эми материясын жамап берип атабыз. Мүмкүнчүлүк болгондо качан шарттуу болгондо бул терезелерди алмаштырабыз. Терезелердин да убагы келип калды. Эшиңерде мага азыр мүмкүнчүлүгүбүз жок. Учуру келсе мына бул мебелдерди да жаңылайбыз. Инструменттерди жаңылашыбыз керек. Инструментке көзүм кысып атат. Мен микрофонду кармай мен ойлоп ийинчи. Баян мектеп жашында ойночу элем азыр кандай экен. Бул да кызык болушу мүмкүн. Унуттумбу жок, канча демер кол бармайт. Бирок караң. Мактанбайын көрүүчүлөргө, бирок мен баянды мектеп жашыма үйрөнүп. Sen kaysa oğlum var ne isimde kalkan? Tapay da makor. Gittim ben karmalı. Рухеш сайтынын көрөрмандарына айтып коюш керек. Ол жекенин базалык билими музыкант, опера артисти. Бул мектеп жашында аккордеон баян үйрөнүп, кыйраткан бери ошол жерден чыккан жок менден азыр. Кудай буйруса, биздин актовый залыбыз, жыйындар залыбыз бүткөндө бизде жакшы баянисттер, жакшы аккордеонисттер бар экен. Жамаатты чогултуп, дагы ким мүмкүнчүлүгү болсо келип көрөт. Бир концерт кылып, анан жамаатка демөөрчүлөргө рахмат айтабыз. Кудай башкаларга талантты уюштап берип турду да, уюштуруучулук жөндөмдү дагы азамат буйруса. Азыр үстү жактагы Кубаныч Бекешевдин кабинетинде көрөбүз, шуну жетпейт. Ошо биздин көрөрмандарыбызды дагы көрөрмандарыбызды тажатпайлы. Мына могу туалеттин көргөзүп койчу. Улуттук университеттин кейпин көргөздүк эле бир кезде биздин көрөрмандаргачы. Себеби жада калса ошо биз кыргыз tuvaletke көңүл бурбайбыз да, маани бербейбиз. Окуу жайларды көбү Аксарайда кылып. Seni yaratman dеш керек деймин. Оолардын кейпинде тартып коюп, оператор. Кийин дагы бир кварталда келебиз. Ушул ойдон турсак, элге көмайды жаманатты кылабыз. Бул башында жөн эле популисттик кадамдар жасап турдупчу. Бирок жазып аткан ишим көрүп турган жакшы. Кире бериштен баштап атабыз да. Эң акырына келгенде, могул жак корпустун аягына келгенде иш бүтөт. Азыр эми ичине эми кирип атабыз. Азыр биринчи, экинчи этаждарга колума жетиптир да. Азырынча, бирок алды толук эмес, аракет кылып атабыз. Мына ушул Кубаныч Бекешевдин сабак өткөн музыканын теориясы жана методикасы кабинети. Төрт терезесин алмаштырды, үйүндөсү эшигин алмаштырып берди. Азыр усталарга бүгүнкү калса керек. Бул потологунда бүтүрөт полундагы жаңылазында налиной пол коюшу, кыш тегизе өсүп кетиши. Ушул жерде бүтүп, ал жакка
Осмоновдун жазган ролдору, өмүр баягы, сүрөттөрү, кыскасы ошол кишиге эмне тиешелүү материал болсо баардыгы. Аныңды эң кварталда мактанат деймиз. Азыр негизи иштин башталганын көрсөтүп коелу. Жок, иштин башталган бул кыска аралыктын ичинде бул жакшы болду. Себеби бул иштин эффективдүү жүрүп атканы башкаларды кичине ойлондурат, намыстарына келиптирер. Бизде эми мындай нерсе бар да, бүткөндөн көрө ошол жасап атканда процесс кызык да. Бул ошол кабинеттеги буюмдар буларды эми башка жака жыйыштырып, жайгаштырабыз азырлап. Бүткөн ишке сынчы көп дейт, бирок ошол квартал сайын сен отчет берип турганын сынчылардын эмесин мокотот да. Себеби аргументтин аргум болот. Жана кагазга түшүрүп аткандын ар бир жазган кырт эткен жұмыстың баары адын кагазга түшүргөндү биз ар бир кыргыз үйрөнүшүбүз керек да. Анан оозеке айта келгенде эс тутум деген темененин көзүндөй да тез эле унутуп каласың. Анан азыр коомчулукка кичине аз болсо дагы жасап аткан иштер жөнүндө маалымат айтып турушубуз керек. Сиздер аркылуу жалпы максат маалыматка барып десек кыргыздан көрүп атасыздар, азыр эмнегедир негативдүү нерселер боло десең ошон үчүн тияктуу да көрүп коелу же убакыт болуп калды. Жок, көргөзөбүз. Биз канча паузаны басып жок, паузаны баспайлы. Ошентип аны монтаж жасаш керек. Мен монтаж жасап отурган убактым жок. Анысы иш көп да. Анан ишти элден жакшы жапкөнгөнбүз да. Ачык коом түзөбүз дегенди мен дайыма айтып жүрөм да. Ачык коом түзүп үйрөнүшүбүз керек. Кыргызстандын символикаларынан бир экинчи ташка алып чыгып койду. Бул эми үчүнчү ичине турган маанилүү эмес, ал жакшы жерге тургандыгы деп ойлойм. Аларды ойлоп атабыз. Могу жерлердеги ушул руханий ишмерлердин дагы жакшы сөздөрүн койсок, алардан сөз жаралганда. Мына келин монтип эле лента менен келип коюп коюпту. Бул деле көз жоосун алып коет экен мындай караса. Анан эчтеке колдон келбейти, отурбай кыргыз, жолунан кыргыз. Билесен өзгөртөт болот да. Bunu görgөзгөнчү элге кантип ойготот намысына бардычы. Бизде келбейди. Баардык айдоочулардан мындай аты жазылганда дагы бирдей түскө келтирели деп аракет кылып атабыз. Себеби мурда сары түстө, көк түстө ар түрдүү жазылган формалар, шрифттер дагы ар түрдүү экен. Ошону баардыгын бирдей системага келтирели. Эстетикасына тургалы канча кемчиликтери бар, аны коебуз. Бирдей түстү колдонолу, бирдей шрифтти колдонолу. Анан жалюзилер, занавескалар ар түрдүү экен, ошолор дагы мен талап кыла албайм, жетекчи катар. Бирок сунуш берип атат. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, бирдей мына эстетикасын карап коелу. Же тигилген окшош болсун, же гүлү окшош болсун, же түсү окшош болсун деп. Педагогика, психология Бул кабинетти дагы эжекебиз, Назин эжеке өткөндө келсем, дүнөөсү кышы бар, баласы бул жакты тегиздеп өзү чаң сүрүп жүрүптүр. Бул эми ушул өзүбүз иштеп аткан, өзүбүз отурган жерибизде мына кече дагы кечке чейин иштеп, мына плюнтустарым калып калды, эртең үсүгүнү бүтүргөндө мына жалюзүнү да өздөрү табышты. Мен рахматын айтам. Сеникиндей жамаатты табыш кыйын го дейм Кыргызстанда. Жамаатка рахмат, жамааттын ушундай колдоосу, ушу биз дагы иштейли, биз дагы өзүбүз оңгойлу дегени мени сүйүндүрүп атат. Ыраазымын баарына. Ишиңе ийгилик. Биз көп учурда жаңы кызматка турган кишини куттуктайт эмеспиз, ордун кут болсун деп. Кут болсун дегенди кийин ишиң жыйынтыктарын айтыш керек, ошондо кут болсун деп. Азыр ийгилик ишиңе мындан артыгычы. Болду, элди да тажатпайлы. Чын келе дагы колумду кысабыз. Пандемияны бана карабай кысам колумду. Рахмат сизге, чоң рахмат. Сайтына. Сиз квартал сайын келип отчет алып турам дегениңизге мына туп-туура 4 айдан кийин дагы келгениңиз бир жагынан сүйүндүрдү, экинчи жагынан коомго деле айтарга сөз болуш керек, жасаганга иш болуш керек деп катуу аракеттенебиз. Эми Кудай буйруса, жамаатыбыз да ынтымак, колдоо, ишеним болуп турса, колледжди жакшы жылдырабыз деп ойлойм. Сен де азаматтарга ишеним артышыбыз керек.